Тайвандын борбору Тайвандын түндүк чыгышындагы Снайк округунда күчү 6,2 балга жеткен катуу жер титирөө болуп, тургундар баш кала Тайбэйде катуу жер титирөө болгонун билдиришти. Жер титирөөнүн күчү 6,. Ассаламу алейкум, урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Ушул видеороликке бир дана лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроо чөнүндө басканды унутпаңыздар. Ошондой эле сөз түрдө бул видеороликти башка досторуңуздарга да таратып коюңуздар. 5 балга жетип, быйыл аралдагы эң күчтүү жер титирөө болду. Ал эми АКШнын геологиялык кызматы 6,2 балдан аз деп баалады. Ал Снайк округунан түндүк чыгышта 67 миль тереңдикте болгон. Менин чайкалышы болжол менен 30 секундка созулган. Анын аймагында эч кандай зыян жок. 100 километр аралыкта 11 миллион адам жашайт. Айрым азык-түлүк дүкөндөрү жер титирөөнүн натыйжасында текчелерден тамак-аш жана башка буюмдар ыргытылганын кабарлашты. Тайвань дайыма жер титирөөлөргө дуушар болот, анткени арал эки тектоникалык плитанын кошулган жерине жакын жайгашкан.